Абдыкерим Муратовдун Ороо аттуу аңгеме жанытмасы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ак калпагын баса кийип, калаанын өзгөргөнүнө таңыркай келаткан. Ананчы өзгөрөт да. Анда Прунзеле, эми Бишкекпи, Быштакпы, иши кылып башкача болуптур. Болгону курусун, жазууларын түшүнбөйт. Машиналары да, кишилери да бөлөкчө болуп кетиптир. Күп. Бир убакта ал суу түтүктөрүн алып өткөндөр текшерип туруу үчүн атайын койгон чуңкурчага ороого түшүп кетти. Өзү да билбей калды кантип түшүп алганын. Ушунчалык сасык экен. Фу, таштанды толтура, табактай гана жерден асман көрүнөт. Бу жердин асманында башка киргилт, сус, төбөдөн көз албайт. Кимдир бирөө көрүп чыгараар бекен дейт. Кашайып киши келбейт. Бул чуңкур менен эч кимдин иши жоктой. Бир убакта башына бирдеке тийди. Жумшак экен, үргүлөп отурган, ойгонуп кетти. Караса топ. Ороого тигиле тиктеген баланын башы көрүндү. Ага бир нерсе деп айткыча ал бакырып жөнөдү. Анан эле бала апасын ээрчитип келди. Аялдын башы көрүнө электе сөз угулду. Тентиген селсаяк, алкаш, баланын жүрөгүн түшүрүп, бөтөлкөнүн түбүндө өлбөйсүңбү? Мен ушинтип деп келатканда эле ажаан аял. Сотко берем. Тентиген, түрмөдө чиритем, сен элеби? Автоматын кое берген бойдон аялдын доошу сынды. Үх, деп үшкүрүнүп койду орго түшүп кеткен киши. Эртеси болду. Бир убак бирөөлөр шыбырт алдырбай жакындады. Беттеринен мурда шапкелери көрүндү. Биринин ошол кызыл шапкеси аны көздөй учуп түштү. Айбаны катуу шапке экен. Туштап келип мээсин ое койду. Ошентсе да тил катты. Мени чыгарып койгулачы, бай болгурлар. Кимсиң? Каяктан келгенсиң? Уурусуңбу? Мен ушинтип, паспортуң барбы? Жок эле. Анда жашаган жериңен справка алып кел. Чыгарып койгула, алып келем. Акчаң барбы? Киши чөнтөгүн сыйпалады. Кудай жалгап бар экен, сүйүнүп кетти. Бар экен. Тигилер күбүр-шыбыр болушту. Баштары көрүнбөй калды. Анан эле жип ыргытышты да кыйкырышты. Чөнтөгүлөрүңдүн баарын ушуга байла. Кызыл шапкелердин сөзүн эки кылмак беле. Чөнтөк пөнтөгүн бүт аңтарып, дасоромолуна пукталап байлап жиптин учуна элди. Тигилер тартып киришти. Ороодогу киши эми чыгарат деп күтүп калды. Эй, нашаң бар турбайбы? Камаласың. Асмандан катуу үн чыкты. Аның эмне? Маколомбо, СИЗОдо билесиң эмне экенин. Өйдөсү вышка, бер жагы 8 жыл, камдана бер тууган. Ай, чыгарып койгулачы, үкалар. Ороодогу киши жалынып ийди. Асмандан дасоромолу каалгый түшүп бетин жаап калды. Күндөр өттү. Булдуруктап сүйлөгөн, көз айнегинин алкагы жарк-журк эткен бирөөлөр эле бир күнү анын ороосуна башпагат. Алар кишини көрүп эле тилмечини чакыртты. Анысы суроо узатты. Эй, эмне жатасың? Мен ушинтип, чыгарып алгылачы, анан айтайын. Биз деген чыгарбайбыз. Биз чет өлкөлүк инвесторлорбуз. Сиз балким камакта жаткандырсыз. Ой, кайдагы камак? Кел атып эле түшүп кеттим. Түшүп кетсең, анда англисче билесиңби? Аның эмнең? Рус тил знаешь? Да болсо жаз, проект жаз. Сени ороодон чыгарып алуунун проектисин жаз. Сметасын түз, анан аны обосновать эт. Ошо жакта англисчеге которт. 8 нускада компьютерде бастыр. Дискетин кошо бизге бүгүн түшкө чейин тапшыр. Ой, мен ушул жерден чыгарып эле койгулачы, бай болгурлар. Башкасынын кереги жок. Биз деген конокпуз. Өлкөнүн ички ишине кийлигише албайбыз. Сени чыгарыш коюш ал өлкөнүн ички иши. Андан көрө жакшылап проект жаз. Окей? Алтын алкак көз айнекчендер да көздөн кайын болду. Түн кирди. Бирөөлөр ороонун оозуна жакын келишти. Аял эркектей көрүндү. Эми карайт деп үмүт кылды. Чуңкурдагы киши карашпады. Уят сөздөрү чала була угулду. Эй, үстүнүңөргө буудай толгур адамдар, ыракым кылгыла. Үндөн чочуп кеткен аял эркек экөө тең обдула ороонун ичине үңүлдү. Чыгарып койгулачы, Араңжан кыйкырды тереңден. Бир убакта караңгы асмандан шуулдап бирдеке келаткансыды. Сүйүнүп кетти. Тартып алар жипти таштады го деп ойлогончо маңдайына чалп этип былжыр нерсе жабышты. Маңдайы жарыла жаздады. Жабышкан нерсени үрүл-бүрүл жарыкка тосо берип араң көрдү. Балдар майрамда үйлөп алчу шарбы деди, окшобойт, узунураак, мындайды көрбөптүр. Шардын мүйүздөрү жүрөт, ичине түкүрүп шилекейлеп коюшкандай. Ошентип алар да кетип калышты.
Күндөрдүн биринде төрө папорос соргон папкачан бирөө көрүндү. Эмне жатасың? Мен ушинтип эле түшүп кеттим. Жакшы болуптур. Биздин фирма ушинтип ороо казып коет, терең казат. Сага окшогон башы жоктор түшүп кетет. Жат эми, жата бер. Ороого түшүп кеткен киши жан талашып кыйкыра берди. Бир келин астейдил карады. Ой кызым, ушул сен чыгарып койчу. Чыгармак элем ата, базарга шашып атам. Бүгүн Дордойдон оптом өтүк алып Сургутка кетип атам. Азыр убакыт жок. Ата, келем. Көп акча алып келем. Карагай тарткан аркан сата келем. Ошондо сизди чыгарып алам. Сөзсүз, күтүңүз ата. Чыгып кетпеңиз. Күздө келем, күздө. Келин доошу үзүлүп өчтү. Бир күнү дагы уйкудан ойгонсо, папке көтөрүп керсейген бирөө турат. Чочуп кетти. Төш чөнтөгүнүн кызыл күбөлүгүнүн ордун түпкүрүнө карай көрсөттү. Мамлекеттик салык инспекциясындамын. Ой, чыгарып койчу. Эмне? Салыктан качтыңбы? Фамилияң ким? Кайсыл салык инспекциясында катталгансың? Ой, мен деген ороого түшүп кеттим. Салыкчы түпкүрдөгү кишинин сөзүн укпай эле чөнтөгүнүн чогултма темирден жер өлчөгүчүн алып, ороонун узун туурасын ченеп кирди. Так, сиз канчадан бери бу жерде жашайсыз? Ой, көп болду. Кокус түшүп кетип эле. Көп болгондо канча? Билбей калдым. Күн санамай жок. Эмне, жерде гезит жокпу? Жок. Телевизорчу? Жок. Бу жер деген ороо. Орообу? Бу жер деген мамлекеттик ороо. Демек сиздин менчигиңиз эмес. Сиз ороодо жашап, жан багып атасыз, туурабы? Жаныңыздан ысык суу өтөт, канализация өтөт. Андан пайдаланасыз, туурабы? Туура. Демек сиз налог төлөшүңүз керек. Баса канчадан бери жашап атам дейсиз? Билбей калдым. Канчага чыктыңыз? 60ка. 60ка? Так. Салыкчы чөнтөк калькуляторун алды да санап кирди. Демек сиздин НДСиңиз 625 миллион эски рубль, 67 миң кыргыз сому, подоход налогуңуз 48 миң, суу, жер, жол салыктарыңыз 106 миң, ысык сууга 13 миң. 4 күндөн калбай өтөлөңүз. Биздин эсеп кысап мына. Жигит эңкейип бир кагаз ыргытты. Кетип калып кайра келди. Налогоплательщик, аз айтам десең, акырын өзү менен сүйлөш. Папалам кылабыз. Кытмыр күлдү да басып кетти. Хелло, деди бир күн келген бир топ киши достук көздөрүн жайнаган каллаларын сунулта. Биз жапон журналисттерибиз. Мени ороодон тартып койгулачы, буудай толгурлар. Микрофондор сунулду. Камералар тартып кирди. Фотоаппараттар жаркылдайт, чакылдайт. Биз болгону 1 саат убактыңызды алабыз. Алгыла, мен бошмун да, сурай бергиле, ушул жерден чыгарып эле койсоңор болду. Айтыңызчы, сиз азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Жакшы, эң жакшы. Ороодогу киши өчөшүп кыйкырды. Тигилер шашыла жазып кирди. Сизге жашаган жериңиз жагабы? Абдан. Гуд. Кыргыз туусунда күн караманын тартылганы Жапон-кыргыз боордоштугунун символу эмеспи? Ой, билбейм. Гуд. Сизге ким окшош? Жапондорбу, орустарбы? Жапондор. Тигилер баары каткырып кол чаап ийишти. Баткен согушу кимдин айымынан башталган? Менин. Ороодогу киши жини келип кетти. Тигилер коштошпой шашып жөнөп калышты. Ороодогу киши эми ыйлай берди. Көз жашы соолугуча ыйлады. Бирөө байкап калды. Ороого карады. Чачтары үрпөгөн араккор экен. Аякта бош бөтөлкө жокпу? Киши жан жака белин карады. Бөтөлкө сыныктары толуп тура. Бүтүнү жок. Сен эмне жерде жатасың? Түшүп кеттим. Кантип? Бөтөлкө издеп келаттың беле? Тартып алчы, чыгарып койчу. Жок дегенде сен аячы мени. Буякка чыкканда эмне? Жата бер. Сеники жыргал. Баш жаза менен ишиң жок. Ороодон чыксаң эле эмне? Буяк деле ороо. Сеники кичине ороо, өзүң гана сыясың. Сенден эч ким талашпайт. Буяк чоң ороо. Ошончо чоң ороо болсо да адамдар батышпайт. Сыгылышып, тыгылышып ит болушат. Мен ошон үчүн ичем. Чыгарып койчу. Арак деле алып берейин. Чыгара албайм, чыкпа. Андан көрө бирөө бош бөтөлкө ыргытса сындырбай тутуп ал да кайра мага бер. Кой, кеттим. Башы ооруду. Пахмел кылайын. Хоп. Дагы бир күнү кишилер ары бери өтүп дүппүрөп калышты. Жапкыла деп кыйкырды бирөө. Ой, адам бар экен мында. Экинчиси төмөндү тигиле карады. Анысы узун бойлуу, калдайган кара шляпа кийген орус экен. Жалкоолоно күлө карап: Биздин шаарда мындай өңгүлдөр, чуңкурлар, ороо-сороолор болбош керек. Жакында шайлоо келатат, деди да чөнтөк телефонунан бирөөгө каткыра күлдү. Анан ороодогу кишиге карап: Артистсиңби? Жок. Бийчисиңби?
Жок. Кикбоксер эмессиңби? Жок. Анда жата бер. Ме караңгыда муну жагып тур. Гум помощь, деди да бир ширеңке ыргытты. Ороонун оозун жаап жатып бирөө төмөнгө кыйкырды. Тууган, караңгыда чыдап жатып тур. 10 мүнөт, 10 мүнөт. Президентиби, премьериби бир өтөт экен. Уят болбойлу. Сен эми чыдап эптеп. Ааламды караңгылык басты. Көп өтпөй машиналар чымын куюн өткөндөй болду. Ороонун капкагын бирөө көтөрдү да төмөн кыйкырды. Капкакты алып кеттик. Президент өтүп бүттү. Эми кайра кайтарды алып келип коебуз. Ороодогу киши ага унчукпады. Чыгарып ал деп да айтпады. Дагы бир күн тили чулдур бирөөлөр келишти. Ороодогу ишине көпкө тигилип турушту. Чамасы өң элеттен кетип, адамдыгы билинбей калганбы? Ушу жарайт, деди. Анан бөтөлкө ыргытты. Ороодогу аны сындырбай кармап калды. Ич дешти. Кандай ичишти, кандай сүйлөштү, үйрөтүштү. Тигилер видеого тартып атышты. Эриндеринен куюлтуп пиво жутту. Анан тамшана «Пивка попьем» деп койду тигилердин үйрөткөнүн кайталап. Гуд, дешти өйдөгүлөр кол чаба. Ороодогу киши рекламалык роликке тартылганын, эми аны саат сайын көрсөтөрүн билген жок. Тигилер акча таштап коюшту. Буякта акчанын кимге кереги бар? Же дүкөнү болбогондон кийин. Бир күн эле кара камок болуп жабалактаган сансыз көп бет ороодогу кишини күндөн калкалап калышты. Биз деген партияларбыз, дешти көпчүлүк бир ооздон. Киши унчукпады. Чынында партиясын түшүнгөн да жок. Партиядан коркчу, илгери коркуп калган. Эй, сен коммунистсиңби? Республикачысыңбы? ККДсиңби? Социал-демократсыңбы? Иши кылып билбеген сөздөрдү сурай беришти. Мен эч нерсе эмесмин, ороого түшүп кеткен кишимин, кыргызбаймын. Жаны чыга ачуулуу кыйкырды ал. Кайсыл партияны каалайсың? Анан алар аарыдай зылдап программаларын окуй башташты. Кызык экен, кызыгып калды. Өлө жакты, ичи жылып. Ким мени ороодон чыгарып койсо, ошонун арга өтөм. Асмандан кагаздар жаады. Не кылам? Кол кой, колуңду эле кой. Баарына кол кое берди. Өйдөгүлөр жөнөй башташты. Жан талаша кыйкырды. Мени чыгарып кеткиле. Жата тур, азырынча сенин керегиң жок. Жакында депутаттык шайлоо болот, президенттик шайлоо болот, ошондо керек болосуң. Асмандагылар ашыгып кетип калды. Күндөр өтүп, күгүм аралаш бети таанылбаган, доошу корулдаган бирөө шырп алдырбай пайда болду да, адегенде шыбырап үн катты. Гражданин, эмне жатасыз? Жаткан киши тура калды. Ушундан үмүт кылды. Мен ушинтип ороого түшүп кеттим. Чыгараар киши жок. Ой, сакалың бар турбайбы? Ооба, сакал өсүп кетти. Жүн менен тырмак өсө берет экен. Шылдыңдаба. Мен деген СМБнын полковниги болом. Аның эмнең? Эмнесин көрсөтөм сага. Террорист, экстремист, вахабист. Ороодогу киши тигинин сөзүн түшүнбөдү. Урушуп атканын гана боолгулоду. Баткенге барып киргениңер үчүн 1000 дегениңерди түрмөгө чиритебиз. Айтчы, кайсы террористтик уюмга мүчөсүң? Ал жихаддансыңбы? Талибандансыңбы? ИГЖПдансыңбы? ОТОдонсуңбу? Товбадансыңбы? Хизбут Тахрирденсиңби? Усама бен Ладенди тааныйсыңбы? Жума Намангани тууганы эмессиңби? Сен бу жерде улуу урматтуу президентибизге террористтик акт жазганы жатасыңбы? Кана куралың? Ороодогу киши коркуп кетип, чын эле куралым бар окшойт деп жан жагын караштырды. Кудай жалгап акыр чикир, заң паңдан башка эчтеке жок. Үстүндөгү күпүлдүк атып салат экен деп коркту. Бирок ал аткан жок. Баш бармагы менен мурдун басып, ыйынды эле чимкириги атып чыгып, ороодогу кишинин бетине жабышты. Дагы бир-эки жолу кыркырынып, жөтөлүп, төбөдөгү киши бир жака басып кетти. Кой деп ойлоду ороодогу киши. Өйдөгө чыкпай эле коеюн. Андан көрө бирөөлөр келсе, аялымды чакыртайын. Анан аны да ороого түш дейин. Экөөбүз ушул жерде балалап, 60 бай, 70 байларды жаратып, көбөйө берели. Бул жакка көнүп да алдым. Ороомда болсо үйүмбү, көрүмбү, ушундан өтөр жай ааламда калбай калыптыр. Анан үнүнүн баарынча катуу кыйкырды. Эй, мени, Кыргызбайды ороодон чыгарбагыла.